Эфирде апта ичинде орун алган окуяларды камтыган күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Баткендеги 14-17 сентябрда болуп өткөн каргашалуу окуяга өз баасын берди. Министрлик Тажикстандын бул аракеттерин суверендүү Кыргызстандын аймагына алдын ала пландаштырылган аскердик агрессиялык акт деп баалаган. Маалыматта тажик тараптын адамгерчиликсиз аракеттердин натыйжасында 59 жаран каза болуп, 200гө чукул жаран жабыркаган. Коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Ошондой эле эбегейсиз материалдык зыян келтирилген. Мындан сырткары Тажикстан бир катар эл аралык принциптерди, аймактык бүтүндүк, чек араны мыйзамсыз басуу өтүү, эл аралык талаштарды тынчтык жолу менен чечүү, курал жана күч колдонбоо, жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставындагы адам укугу жана эркиндигин сыйлоону бузганы белгиленди. Бул баскынчылыктан айылдар талкаланып, үйлөр өрттөлдү. Ал эми жаракат алгандар ооруканаларда дарыланууда. Президент тарабынан чек арага чектеш аймактардын эвакуацияланган тургундарына бардык зарыл болгон жардамдарды көрсөтүү, жабыркаган турак жайларды калыбына келтирүү жана толук кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңыларын суук түшкөнчө кыска мөөнөттө куруу тапшырмасы берилди. Узап бара жаткан жума ичинде орун алган ушул жана башка окуялардын тизмеси менен жума хроникасынан таанышып алыңыз. 19 сентябрь дүйшөмбү. Кыргыз-тажик чек арасында жабыркагандардын жалпы саны 160га жетти. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарындагы бейтапканаларда дарыланууда. Жабырлануучулардын көпчүлүгүнүн дене мүчөлөрүнө ок тийген жана жарылуудан алган жараттары бар. Баткен облусунда түзүлгөн кырдаалдан улам эвакуациялангандардын саны 140 миңге жетти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Алардын арасында Ош шаарына келип жайгашкандардын саны 600 экени айтылууда. Тажик тараптан кол салгандардын арасында афган жарандары, экстремисттер жүрдү. Алар кыргыз аскерлерин мыкаачылык менен өлтүргөн фактылар бар. Бул туурасында Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине акчалай үлүштү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлыкка кол койду. 20 сентябрь шейшембе. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Баткен облусунда орун алган куралдуу кол салуудан 364 турак жай талкаланганын билдирди. Аларды тез арада калыбына келтирүү жана жабыркаган жарандарга жардам берүү иштери өкмөткө тапшырылган. Учурдагы кырдаалдан пайдаланып кайрымдуулук акциясын шылтоо кылып жеке кызыкчылыгы үчүн каражат топтогон шылуундардан абайлаңыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жарандарды сак болууга чакырат. Ош шаардык жана облустук төрөт үйүндө Баткенден келген 12 эне көз жарды. Алардын бири 19 сентябрда уулду болуп, ымыркайдын атын эл аман деп коюшкан. Өлкө боюнча 3 миллион тонна көмүр керектелер айтылууда. Кара кече көмүр кенинде 1 августтан баштап казуу жана ташуу иштери кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө көмүр Бишкек кампаларына ташылып, сатыкка чыгып, баштапкы бекитилген баа 4000 сомду түзсө, азыркы тапта 4300 сомдон сатылууда. 21 сентябрь шаршембе. Президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясына сөз сүйлөп, анда кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяларга токтолду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусиянын аймагында убактылуу жүргөн кыргызстандыктарды чет мамлекеттердеги куралдуу кагылышууларга же аскердик операцияларга катышуудан алыс болууга чакырды. Туркиянын Бурса шаарында 7 күн манас айтылат. Бул тууралуу Кыргыз улуттук манас театрынын директору Азиз Бимырза улуу кабарлады. Барын коюп манастай жумалыгы 21 сентябрдан 28 сентябрга чейин Бурса шаарынын Мединос паркында болот. 22 сентябрь бейшембе. Байкоочулар өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында айткан сөздөрү Кыргызстандын келечеги үчүн мааниси чоң деп эсептешет. 22 сентябрга карата Баткенде Кыргызстандын ар тарабынан жөнөтүлгөн 1131 тонна гуманитардык жардамдын 959 тоннасы жерлерге таратылып берилди. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Тышкы иштер министрлигин кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаал боюнча чагымчыл жана жалган маалыматтарды таратуу менен кырдаалды курчутпоого чакырды. Жогорку кеңештин кээ бир депутаттары Баткен облусуна автобус менен жөнөп кетишти. Эске салсак, эл өкүлдөрү эртең мененден бери кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды жабык жыйында талкуулап жатышкан. Түштөн кийин бир катар депутаттар камуляж спорттук кийимчен келишти. 23 сентябрь жума.
Жалал Абад облусунда Баткенден келген жарандар үчүн 1200 орун даярдалган. Учурда облус аймагында 305 жаран келген. Аларды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабыл алып, муктаждыктарын камсыздап беришкен. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандарга жардам берүү үчүн ачылган атайын эсепке 248 миллион 566 миң сомдон ашуун каражат жоголду. Бул тууралуу Каржы министрлиги 22 сентябрда билдирди. Президенттин тапшырмасынын негизинде Мурас Ордо конушундагы курулушу токтоп калган мектеп заманбап шартта бүткөрүлүп, жаңы окуу жылына пайдаланууга берилген. Учурда мектепте 1450 окуучу билим алууда. Көкбөрү жана алыш күрөшү 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий мелдеш катары кирди. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жамангулов билдирди. Садыр Жапаров Нью-Йоркто өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясына катышты. Анда өлкө башчысы сөзгө чыгып, Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуяларды дүйнө коомчулугуна маалымдады. Тажикстандын тараптан эч кандай себепсиз куралдуу агрессиялык жүзү каралык акцияларды жасап жаткандыгын билдирди. Анткени менен Жапаров кепке келүү, сүйлөшүүгө Кыргызстан даяр экендигин айтты. Ал эми байкоочулар өлкө башчынын Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында айткан сөздөрү Кыргызстандын келечеги үчүн мааниси чоң экенин айтышууда. Алар тажик тараптын куралдуу кол салганын, эл аралык деңгээлде комиссия түзүп, жоопкерчилигин кароо керек деп эсептешет. Президент Садыр Жапаров 20 сентябрда Нью-Йоркто өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясына катышты. Анда мамлекет башчысы дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлеринин ичинен сөзгө чыкты. Президент алгач Кыргызстан мамлекеттүүлүктү түзгөндөн баштап эле Бириккен Улуттар Уюмунун уставын ыраттуу жана катуу сактап, өзүнүн милдеттерин ак ниет аткарганын, ошол эле учурда Бириккен Улуттар Уюму да Кыргызстанга эбегейсиз колдоо көрсөтүп келе жаткандыгына токтолду. Бириккен Улуттар Уюмунун тарыхында көптөгөн маанилүү жеңиштер жана ийгиликтер болду. Өлкөбүздүн басып өткөн татаал жолуна көз чаптырып, Кыргызстандын көз карандысыз жана эгемендүү мамлекет, эл аралык коомчулуктун тең укуктуу жана жоопкерчиликтүү мүчөсү катары калыптанышына Бириккен Улуттар Уюмунун кошкон көп кырдуу салымын абдан жогору баалайбыз. Саясий, коомдук жана жарандык институттарды калыптандырууда, демократияны чыңдоодо, рыноктук экономиканы өнүктүрүүдө Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосун жана жардамын элибиз эч качан унутпайт. Аны менен катар Жапаров Бириккен Улуттар Уюму ар кандай чыр-чатак жана кагылышууларда өзүнүн калыстыгын көрсөтүп, тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодо бириктирүүчү ролду ойноп келгендигин айтты. Мындан улам дүйнө коомчулугун Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кол салууга көңүл бурууга чакырып, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы алака тууралуу маалымат берди. Биздин элдерибиз туугандык байланыштар менен чырмалышкан. Советтер Союзу юридикалык жактан 1991 жылдын 21 декабрда Казакстан Республикасынын Алмата шаарында тараган. Мында 11 көз карандысыз мамлекеттин башчылары көз карандысыз мамлекеттер шериктигин түзүү жөнүндө Алмата декларациясы кабыл алынган. Декларацияда көз карандысыз мамлекеттер бири-биринин аймактык бүтүндүгүн жана учурдагы чек араларынын бузулбастыгын тааныйт жана урматтайт деп белгиленген. Москва декларациясында дагы бул принципти Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзү да ырастаган. Кол коюп, макул болгон. Президент Садыр Жапаров Тажикстан президенти Эмомали Рахмон эки тараптуу достук келишимине кол койгондугуна карабастан, принциптен тайып Кыргызстандын аймагынан негизсиз масштабтуу куралдуу агрессияларды көрсөтүп жатканын билдирди. Мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай, тажик тарап Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чек аралык жана жарандык объектилерге чабуул жасады. 140 миңге жакын жараныбыз чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды. Аларга керектүү жардамдар көрсөтүлүп жатат. Жарандык жана аскердик объекттерге, үйлөргө, административдик имараттарга, мектептерге, чек ара тозотторуна чоң материалдык зыян келтирилди. Кандай гана болбосун, материалдык зыяндын ордун толтурса болот экен. Бирок өз өмүрүн аябастан мекен үчүн согушуп, курман болгон биздин ер жүрөк жоокерлерибиздин, аткылоого кабылган жарандарыбыздын ордун толтура албайт экенсиң.
Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Баткендеги жанжал согуш боюнча сүйлөгөн сөзү менин оюмча абдан маанилүү болду. Биздин президент айтты, биз Кыргызстан бийлиги эл аралык уюмдар, ошонун ичинде Бириккен Уттар уюму, башка уюмдар ушул согушту териштиргенге өз салымын кошот деген ой кетти да. Эл аралык мындай процедуралар бар, эл аралык эрежелер бар. Биз ошолорду дагы мындай ошол бул маанилүү ишти мындай чечкенге мындай кириштиришибиз керек да. Жапаров коңшу өлкөнүн соңку аракеттери ортодогу мамиленин солгондоосуна себеп болгонун айтып, чек ара маселесин чечүүдө эл аралык уюмдарды ортомчулук кылууга чакырды. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Юрист Ахунбай Кошоев мамлекет башчысынын бул билдирүүсүнөн кийин эл аралык уюмдардагы азыркы кырдаалга маани берет деген пикирде. Эми тажик элинин баардыгын күнөөлөөгө болбойт. Бирок жанагындай наркотрафик болуп туруп монархия түзүп алган байлар эптеп бийлигин кармап туруш үчүн ар кандай бир кошуналар менен чатак чыгарып ошого алаксытып, баягы өзүнүн наркотрафиктен урдап атканын, бүт кен байлыктарын ээлеп алыптыр. Анан жанагы момурайган, насыбай сата турган баласын президент кылып коюп туратына бул дүйнөлүк көз карашта дагы дипломатияга дагы туура эмес болуп турат. Эгерде юридикалык жактан далил базалары менен толуктап туруп Гаагадагы эл аралык сотко берсе, Имамали Рахман эмес, Слободан Милошевич, дагы Караджич деген ушундай карасанутарлык менен кол салгандарды камап салып, ошо түрмөдө өлүшпөдүбү? Возможно, Тажикстандын президентин дагы ошондой бир жаман жорук менен дүйнөдөн өтөрү белгилүү болуп калды. Аны менен катар президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун ассамблеясынын жыйынынын алкагында Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш, Швейцария конфедерациясынын президенти Инацио Касес, Бириккен Улуттар уюмунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча башкы директору Одру Азули, Туркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Катардын эмири Тамим бин Хамад Аль Тани, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башкы директору Цуй Дуню менен жолугушту. Өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө багытталган темаларды жана чек ара маселесин талкуулашты. Беделдүү болгон Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы менен да биргеликте баарлашты. ОБСНин дагы башчысы менен жолукту, анан бир катар дүйнөлүк лидерлер менен жолукту, ошол эле Эрдоган менен жолукту. Мунун баардыгы эмнеден кабар берет? Мунун баардыгы ошо дүйнөнүн коомчулугун, дүйнө коомчулугун, Кыргызстанга көңүлүн, назарын буруу, ошону менен катар эле дипломатиялык диалог аркылуу Кыргызстандын ошол жана чек ара маселесинде болуп жаткан, башка мамлекеттер менен болуп жаткан маселесин бир аянтчада тынчтык жолу менен чечүү болду. Серепчилер мамлекет башчысынын Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында тажик тараптын куралдуу агрессиясын ачык айтып чыкканы дүйнө коомчулугуна чындыкты жеткирүүгө чоң мүмкүнчүлүк болгонун жана бул нерсеге эл аралык деңгээлде да баа берилиши керектигин билдиришти. Биздин президент ошондой трибунадан кайрылгандан кийин азыр ООНдун структуралардагы, Бириккен Улуттар уюмунун структуралардагы өзүнүн процедуралары бар, эрежелери, алар дагы иштеш керек азыр. Менин оюмча комиссия түзүш керек, ООНдун бияка келиш керек, жагдайды биш керек. Чын эле жанагы нерселер далилденип, ошол ООНдун чечими менен ошондой санкциялар Тажикстанга каршы колдонуш керек десе, анда менин оюмча бир айдын ичинде эле Тажикстанды алсыратып койсок болот. Эске салсак, Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-сессиясынын дебаттарына 193 өлкөнүн мамлекет, өкмөт башчылары жана делегациялары катышты. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион.
Президент Садыр Жапаров 20 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында 14-17 сентябрдагы Тажикстанын Кыргызстанга буга чейинки бардык макулдашууларды бузуп, кол салгандыгы тууралуу маалымат берген. Андан соң 22 сентябрда эл аралык уюмдардын чет мамлекеттердин өкүлдөрү, жергиликтүү жана чет өлкөлүк журналисттери Баткен облусунун Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде жайгашкан айылдарын кыдырышты. Өкүлдөр чек ара окуясында жабыркаган турак жайларга, социалдык объектилерге күбө болушкан. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков да мына ушул топ менен бирге болгон. Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Президент Садыр Жапаровдун 20 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүнөн соң эл аралык уюмдар, чет мамлекеттин өкүлдөрү жана журналисттери тажик аскерлеринин агрессиясынын тийгизген кесепеттерине көңүл бура башташты. Атайын келишип, чек ара тилкесинде жайгашкан айылдарды кыдырышты. Тажик баскынчылыгынын жыйынтыгы кандай болду деп алып келдик. Азыр учурда көрүп баары таанышты. Биз барган жерлерде дээрлик тынч эл жашаган объектилер талкаланып калганына, анын тонолгонуна күбө болушту. Биз ушул максат менен дүйнөлүк коомчулукка болгон окуянын объективдүү жеткирүү, чындыкты коомчулукка, дүйнөлүк коомчулукка жеткирүү максатында уюштурганбыз. Азыр ошону көрсөтүп жүрөбүз. Чет өлкөлөрдүн журналисттери жана өкүлдөрү Тажикстандын Варух анклавына чектеш турган Капчыгай айылында да болушуп, мыкачылык менен тонолгон жана өрттөлгөн турак жайларды өз көздөрү менен көрүштү. Жергиликтүү тургундар 16 сентябрда окуя кандай жүз бергенин айтып берди. Ана карап турсак, полный машиналар менен келип, үйдүн ичинде телевизор бар, бытовой техника, холодильниктерге чейин. Үйдө 2 тонн өрүктөрүбүз бар эле. Баарын алып чыгып тиктеп отурабыз да биз. Бүтүн жүктөп алып кеттилер. Малдарыбызды полный айдап кетти. Анан кийин үйлөрдү өрттөп кетти. Мен мисалы 2 тонндан ашык өрүгүм бар эле. Баарын жүктөп кетти. 14 баш уюм бар эле. Тажик агрессорлору Аксай айылынын четинде жайгашкан тоок ферманы да талкалаган. Ээсин мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Айыл өкмөтүнүн негизги кирешесине айланып келе жаткан бул ишкана учурда күлгө айланып, жарактуу эч нерсеси калган эмес. Мына ушул менин артымда турган унаа менен Аксай айыл өкмөтүндөгү ушул тоок фермасынын ээси Матиса Надиров деген 60-ты чукулдап калган киши Баткен облусунун жана Ош облусунун аймактарына ушул тоок фермадан өндүрүлгөн жумурткаларды сатып турган экен. 16 сентябрь күнү тажик агрессорлорунун куралдуу кол салуусунда ушул тоок ферманын ээси дагы мыкаачыларча кыйнап өлтүрүлгөн. Былтыры ушул фермер 150 000 кредит акча алып, ушул тоок ферманы түптөгөн. Бул жерде 6 миллион сомго Өзбекстандан жанагы атайын немелерди алып чыккан, эмеректерин алып чыккан. Андан кийин 9 000 чөжө алып, жалпы азыркы кечеги күнгө чейин 24 000 тоок кармаган ал киши. 4 күн алдын мен бул кишиге келип кеткенмин. Келечекте 50 000 чыгарам, 50 000 чыгарам деп ошо өзүнүн мага пландарын айтып берди бул киши. Ушундай эле мыкаачылык менен тажик аскерлери Баткен районунун Достук айылында тоноп, турак жайларды өрттөшкөн. Жалпысынан 80ден ашуун үй жашоого такыр жараксыз абалга кептелген. Мындан сырткары мектеп, бала бакча жана байланыш мунараларын жарактан чыгарышкан. Бул жерде оор артиллериялык жана башка оор куралдуу аскери куралдар менен аткылап, кийин пехотасы кирип, бияктан кирип чыккандан кийин жанакы наемниктери атайын от күйгүзүүчү средстволор менен келип, ар бир үйдү талкалап күйгүзүп чыгып кетишкен да булар. Тажик аскерлеринин кол салуусунан Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарында жалпы 600дөн ашуун турак жай зыянга учураганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жарандык коргонуунун жергиликтүү комиссиялары аймактагы талкаланган турак жай, мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелердин санын тактоону улантууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Баткен облусунан эвакуацияланып, Ош шаарына келгендердин саны 5000ден ашты. Алар билим берүү мекемелеринин жатаканаларына жана ыктыярчылардын үйлөрүнө жайгашууда. Анын ичинде 70ке жакын жаран калаанын Достук ичи районундагы Алмаз Дубанаевдин үйүнөн башпаанек табышкан. Басымдуусун жаш балалуу энелери жана кары картаңдар түзөп, кыргыз-тажик тилкесине жакын жашаган айылдардан келишкен. Толугураак Асель Сыдыкованын материалында сөз болот.
Баткен облусундагы кыргыз-тажик тилкесинде болгон куралдуу кол салууда бир катар социалдык объектилер, турак үйлөр талкаланып өрттөлгөнү маалым. Учурда тиешелүү кызмат келтирилген чыгымдарды аныктап жатышат. Анын ичинде Достук айылынын тургуну Имарали Курбановдун үй жайынан эч нерсе калган эмес. Тажик тарап анын мал мүлктөрүнөн бери тонуп кетишкен. Ал эртең менен саат 6-да ок атышуу башталып, 4 баласын алып чыгып кеткенге араң үлгүргөнүн айтат. Үстүбүздө кийимибиз менен жаныбыз аман калды деген үй бүлө учурда Ош шаарында убактылуу баш паник табышкан. Keçe bir ekte ballar kirip çıktı ayılga. Üylörüz tartıp çıktı, üylörüz yok. Ağılga kirip ağılda öttüptür. Malımız vardı, malımız aydap getiptir. Konteynerde hem de özgü kereçli buyumlar vardı, külüç degenlerde. Konteynerde açıptır. Polni tutup ap ketkenlerin. Anan uyga otçağı verdir. Birbirimiz alaka bereke süйлөшүп турат edek telefondan. Olar жоқ da beytte. Гражданскийлер hem жоқ. Başka sakalçanlı katta aksakallar saltılar yok da. Biz tanıgan tacikler yok etti. Başka jaktan kep taşlar attılar da hem düşünmedik. Bular üyüme kirip, ayılga kirip aralap erkin жүрсе, adamlardı mıkaçılık menen öldürüp, maskaralar kırıp, biyağını kesip, bıçaklı vurup yüreklerge sayga. Bu ne degen bular önüme? Ош шаарынын Достук Кичи районундагы бул үйдө Баткенден эвакуацияланып келген 60-тан ашык жаран баш паник табышкан. Көпчүлүгүн жаш балалуу инилер жана кары картаңдар түзөт. 16-сентябрда таңга жук тажик аскерлери Кыргызстандын аймагына бастырып кирип, жай тургундарга ок чыгарышкан. Айласын таппаган эл үй жайын таштап, туш тарапка качып жөнөшкөн. Шону мен талаадан өтүп, менин Раваттын жолуга бардык. Кыйын жолдордон өтүп, Раватка барып, 3-4 күн туруп бияка качып келдик. Абал кооптуу. Аксайда эч үй жок дейм, көп эле тегизделип калган. Өзүбүз бир сыйра кийимдерибиз менен ушинтип качып жүрөбүз. Тазалап атабыз дейт. Капчыгай эле тегизделип калган. О жакта менин апаларымдын үйү бар эле, эч нерсе калган эмес. Чегара Аксайдын чегара жеринде бир тууган инимдин үйү бар эле, ал дагы эч нерсе жок. Биздин үйгө дагы ошол түшкөн, тешип кирип, анан уйларыбыз өлгөн. Тилекке каршы тажиктердин аткылоосунан чегарага жакын жайгашкан жай тургундары казылды. Аксай айылынан ата бала мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн айтышууда. Үйлөрү талкаланып, мал мүлкүнөн ажыраган тургундар өз жерине кайтып баруудан кооптонуп турушат. Бизге тынчтыкты камсыз кылып беришсин деп суранышууда. Дайым эле барып, айылдан чыгып кетебиз, дан кайтып келебиз, ушинтип жашап жүрөбүз. Эми биздин кыйынчылык, эми бизге кыйын да, биздин айылдагылар эң бир кыйын. Чегарада жашайбыз, аз элбиз. Азыр эми бардык эле ончо-мунча үйлөрдү бүтүн анча-мунча үйлөрдү бүтүн күйгүзгөн. Таңынан башканары бакай кышлага деп жатат. Алардын үйдө канча эмеректер бар, полный күйгүзүп бүтүрүптүр. Аны билген адам күйгүзгөн, ушу тажиктар күйгүзөт, ким күйгүзөт эле аларды? Зверскийге өлтүргөн да. Живой күйгүзгөн. Кебиринин башын алып бирдемке сайып койгон. Бул кандай бул? Шолорго көздөрүнө оюп алган. Мына азыр келип сыйларды алып кетип атат. Bir үйдөн мисалы 15 uylарды алып кетип жатат зорлукчулар. Не кылыш керек? Азыр айылга мисалы үчүн барайын десең Баткенден келгендер медициналык көзөмөлдөн өтүшүп, психологдор да иш алып барышкан. Алардын бардык муктаждыктары эске алынып, керектүү кийим кечилер, гигиеналык каражаттар менен камсыздалып, ысык тамак аштары да эске алынууда. Кече дагы бир эже өзүнүн жанынан бир койду ошол боюнча пыштырып келиптир. Жеп эме кылып дуа кылып койгула депчи. Кудайга шүгүр, жардамдар дагы келип атат. Жакшы карап атабыз. Барына рахмат, жардам бергендердин барына рахмат. Келип кабар алганыга, ахвалдарын сурап кетет. Бүгүн эртең менен дагы бир эжебизди больницага барып келдим. Ал ошол ок атылганда чочуп, нерв тамырлары кысылып, колу иштебей калган экен. Ошо уруш башталганда эле биз чалдык туугандаргачы. Не болду десек, көчөтөбүз деди. Анан чалып, келебели үй ачык дедик бардыгынычы. Анан биринчи келген бир 25 балдар келди, 6 бала үй бүлө семьям качып. Аны 2 күндөн кийин калган баарды келди, чакыртып алдык. Эми ошол Алла үчүн ошо кызмат кылып атабыз эми. Колдон келишиче тапканыбызды берип атабыз эми. Кыргызстан бир бүтүндүктө баарды келип сурап атат, акыл сурап атат, кандай болуп атат депчи. Эми ушундай болсо деле ошол колдон келишиче ошо аяк бак алып барып, аз бүгүн Кудай кааласа буларды алып барып айландырып, ойнотуп келебиз иншалла.
Бейле кетсек, Баткен облусу боюнча жалпы 140 миңге жакын жаран эвакуацияланды. Ал эми Ош шаарына Баткенден келгендердин саны 5 миңге чукулдады. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Өлкөнүн Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек ара тилкесиндеги кырдаалга байланыштуу кайрымдуулук жардамдарын көрсөтүү үчүн бирдиктүү эсеп ачылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жардамдарды кабыл алуу түйүндөрүнө тез бузулуп кетүүчү тамак-аш, азык-түлүк топтомдорун тапшырбоону өтүнөт. Маалыматына караганда, кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн ачылган атайын эсепке 200 миллион сомдон ашык каражат түштү. Мындан сырткары өлкөнүн булуң бурчунда гуманитардык жардам чогултулууда. Жалал-Абадтан дагы эң керектелүүчү азыктар жана буюмдар жөнөтүлдү. Жардам муну менен токтоп калган жок. Облустун ар бир районунан дагы жөнөтүлүп, гуманитардык жардам масштабтуу түрдө жүргүзүлүп жаткан чагы. Мындай жараяндан мекеме ишканаларда четте калбай, кызматкерлер бир күндүк айлыгын которду. Кененирээк кийинки материалда. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан кийин өлкөнүн булуң бурчунда 16 сентябрдан тартып гуманитардык жардам чогултуу жайлары иштеп баштаган. Жалал-Абадта жардам чогултуу пункту Эркиндик аянтында жана шаардык мэрияда уюштурулган. Ага жергиликтүү тургундардан тарта жеке ишкерлерге чейин көмөк көрсөтүп, акчалай жардам берилүүдө. Эл журтту, кыргыз элини айта кетерлим, ушундай башына оор иш түшкөндө ушундай биримдиктүү болуп, бири-бирине жардам көрсөтүп, бири-бирине поддержка берип турган бул өтө жакшы нерсе. Жардам берүүгө облустун райондору дагы активдүү катышып, атайын пункттар ачылган. Алсак Токтогул районунун тургундары жана мамлекеттик кызматкерлер жалпы салмагы 22 тонна жүктү чогултуп, аны Жалал-Абадтагы штабка тапшырган. Жалпы баасы 1 миллион 763 миң сом. Негизинен ошол активдүү жаштар, ошо жергиликтүү мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бардыгы бирдикте иштешти. Ошол элден, журттан айланса болот, бардыгы чогултуп, машинеге жүктөп бизди жөнөттү. Негизинен азык-түлүк, дары-дармек, жылуу кийим-кечектер, жууркан төшөк. Жалал-Абад облусунда эл тарабынан чогултулган 228 тонна гуманитардык жардам Баткенге жөнөтүлгөн. Анын ичинде 11 тонна жеке гигиеналык каражаттар, 3 тонна дары-дармек, 30 тоннадан ашык кийим-кече жана жууркан түшүктөр. Президенттин облустагы өкүлчүлүгү тарабынан болсо аскер кызматкерлерине 15 тоннадан ашык азык-түлүк жана заттар өзүнчө жиберилген. Накталай акча каражаты 1 миллион 652 миң 980 сом накталай акча каражатын которуп, бул бардыгы эл тарабынан жөнөтүлдү. Анын ичинен тамак-аш, азык-түлүк, ошол балдарга керектелүүчү бүт жардамдар 180 тонна. Бул жараянда бир катар мекеме ишканалардагы четте калган жок. Жалал-Абадтагы Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коому дагы суммасы 500 миң сомго барабар азык-түлүктү Баткенге жөнөткөн. Андан сырткары бардык кызматкерлери бир күндүк айлык акысын финансы министрлиги ачкан атайын эсепке которгон. Бул Баткен элине жерибизге түшкөн оор кырдаал бир эле баткендиктердин үчүн эмес, бүтүн кыргыз элинин оор кырдаалы. Ушул оор кырдаалды биздин жамаат дагы, эмгек жамаат жетекчибиз астында чын жүрөгүбүздөн сезип, элдин берген жардамынан четте калбай, биз дагы ошол Баткен элине жардам бергибиз келди, биздин ишканадагы. Жалал-Абад шаарындагы Баткенге жардам берүү штабы 24 саат бою жардамдарды кабыл алып жатат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Ушул жылдын 25 ноябрында биринчи элдик курултай өтөт. Курултайга байланыштуу 20 сентябрда Жалал-Абад шаардык кеңешинин кезексиз сессиясы болду. Жергиликтүү кеңеш кезексиз сессиянын чечими менен курултайга делегаттарды шайлоо боюнча жергиликтүү курултайды чакырат. Жергиликтүү курултайга айылдын, шаардын жашоочуларынын санына жараша делегаттар шайланат. 20 сентябрда Жалал-Абад шаардык кеңешинин кезексиз сессиясы өттү. Ага Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нуртилек Орозбаев, кала мэри Эрнисбек Ормоков, мекеме ишканаларынын жетекчилери жана депутаттар катышты. Алгач Баткенде курман болгондордун элесине багышталып Куран окулду. Тирүүлөрүнүн өмүрүн берсин. Амин.
Күн тартибинде жергиликтүү курултайды чакыруу жөнүндө токтом долбоору сунушка коюлуп, 2022 жылдын 25 ноябрында өтүүчү биринчи элдик курултайга Жалал-Абад шаарынан делегаттарды шайлоону уюштуруу жана жумушчу топту түзүү маселеси талкууга алынды. Эл өкүлдөрү тарабынан айтылган сунуш пикирлер колдоо тапты. Кезексиз сессия чакырып, ал жерде ошо курултайдын жумушчу тобуну жана биздин жергиликтүү курултайыбыз боюнча жыйын өткөрдүк. Бизде Жалал-Абад шаарында негизи 5 аймактык башкармалык бар. Ар бир аймактык башкармалыктан жергиликтүү курултайга 40 делегат катышат. Анын 40 делегаттын ичинен жалпы саны 200 делегат. Менен чогуу 26 октябрга биз жергиликтүү курултайдын күнүн белгиледик. Ошол жерден биз элдик курултайга катышуучу 2 делегатыбызды шайлайбыз. Жалал-Абад шаарында 2022 жылдын 26 октябрында жергиликтүү курултай өткөрүү белгиленди. Анда биринчи элдик курултайга делегаттар шайланат. Ал эми делегаттарды шайлоодо жергиликтүү жетекчилер аралашпайт. Жалал-Абад шаарынын кеңешинин депутаттары кимдер барыш керек, кайсы делегаттар шайлана алат, кимдер мүчө боло алат, ошонун баардыгын аныктап, сессиядан биз бекитип берген жобону, жогору жактан келген жобону бекитип беришти да. Анан бул жерде биздин президентибиздин жарлыгы боюнча бул жерде баягы местная власть, жергиликтүү бийлик аралаша албайт деген жер бар. Биз буга эч кандай аралашпайбыз. Анан буну иш алып баруу жагы бул депутаттарга жүктөлүп. Жергиликтүү курултайларга делегаттарды шайлоону уюштуруу маселелери жергиликтүү кеңештер тарабынан ишке ашырылат. Жергиликтүү кеңеш кезексиз сессиянын чечими менен курултайга делегаттарды шайлоо боюнча жергиликтүү курултайды чакырат. Жергиликтүү курултайга айылдын, шаардын жашоочуларынын санына жараша делегаттар шайланат. Президент Садыр Жапаров 16 августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда 25 ноябрда Бишкекте биринчи элдик курултай чакырылары жазылган. Курултайды уюштуруу комитетинин башчысы болуп мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов дайындалган. Элдик курултайга 1000 делегат чакырылат. Делегаттарды тандоо жана аларды борборго жиберүү иштери жергиликтүү кеңештин депутаттарына жүктөлгөн. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Мына ушундай маалыматтар менен күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы жыйынтыкталат. Кайрадан бир аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.